Assalamu alaikum, ulu kalайык жұрт. Ош, Баткен, Разаков, ел аралық маңайдегі автоунаа жолунун Ноқат районунун аймагында аралап өткөн бөлүгүндө жүргүзүлгөн курулуш иштерин чагылдырган видео роликти көрүүгө көңүлүңүздөрдү бурабыз. Салыштырмалуу болуп көрбөгөндөй жолдорду жасады. Канча жерлерге асфальт басылды. Кудай буйрса келаткан жылы дагы ушунча жасайбыз. Жылга чейинки Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук программасында транспорттук логистикалык инфратүзүмдү өнүктүрүүгө артыкчылык берилген жана бул багытта келечектен көп үмүттөндүргөн чоң пландарыбыз бар. Тоона өтөт. Буга чейин жолдун абалы өтө начар болгондуктан жыл сайын отурумдук оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп келген. Акыркы жылдары Ош, Баткен, Разаков эл аралык маанидеги автомобиль жолундагы унаа тыгыны жүргүнчүлөргө ыңгайсыздыкты жаратып, эң актуалдуу көйгөй болуп калган эле. Буга эскилиги жетип, бузулган жолдун начардыгы жана андагы тилкелердин учурдун талабына жооп бербегендиги себеп болуп келген. Жогорудагы көйгөйлөрдү чечүү менен эле жагымдуу шарт түзүү, транспорт каражаттарынын көп санда болгондугуна байланыштуу жол тыгынын азайтуу жана элдин коопсуздугу үчүн Ош, Баткен, Разаков эл аралык маанидеги унаа жолунун реконструкциялоо, капиталдык оңдоп түзөө жумуштары, жол салуу иштери мамлекеттин эсебинен башталган. Урматтуу президентибиз мага тапшырма берди. Бул тапшырманын негизинде келип отурамын. Келип ушул жерде бир сыра таанышып, жер-жерди көрүп, кандай проблема болсо чечип, мына жаңы министр транспорт автотранспорттуу иште бир тапшырмаларды берип, специалисттер барлыгын карап келип жасаган. 30 октябрь келіп атышымыз керек. Rangi hiç kadar çıldırmalar sokuyor. Ош, Баткен, Разаков эл аралык маанидеги автоунаа жолу. Саламатсыздарбы? Урматтуу салтанаттуу иш-чаранын катышчылары, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, бүгүнкү иш-чарага Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы генерал полковник Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич, Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусунун уярым өкүлү Жантаев Элчебек Нуржадиевич, Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникация министри Сыргабаев Абсаттар Токтогуловичтер катышып отурат. Урматтуу салтанаттуу иш-чаранын катышчылары, сөз Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы генерал полковник урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич Ташиевке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар, урматтуу Ноқат район тургундары, Ноқат шаарынын тургундары, мына бүгүн биз өтө кубанычтуу маалда сиздер менен жолугуп отурабыз. Мен бул жерге өзүңүздөр жакшы билгендей, урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич Жапаровдун тапшырмасы негизинде келип отурамын. Ушул жолду баштаган маалыбызда дагы президентибиз тапшырма бергенине ушул жерде эл укмуш кыйналды. Ноқаттыктар кыйналды, баткендиктер кыйналды. Канча бир 10 жылдан ашык ушул жер бузулуп турат экен, ушундай болуп. Эч оңдолбой атат. Өзүң барып контролдоп, карап, быйылкы жыл бүтүргөнгө аракет кылгыла деп тапшырма берген болчу. Мындан 3 ай алдын мен келип ушул маселе боюнча жолчулардын баарын чогултуп, президент ыйгарым укуктуу өкүлүн, министр транспорттаны жана ушу аткарыла турган, жумуш аткара турган адамдарды, алардын арасында Нурлан Чолпонбаевичти атай алып келип, суранып, сиздин эми көп тажрыйбаңыз бар, басыңыз, жардам бериңиз деп алып келип ушул жерди баштадык эле 3 ай алдын.
Ошондо тапшырма коюп кеттим эле. 30 октябрь күнү келемин, даярдап ачасыңар деп. Анан да булар айтышкан, ача албайбызго, кыйналып калабызго, жок ачасыңар дегендим. Бул президент тапшырмасы, контролдук тапшырмасы деп. Ошондон кийин мен 2 жолу өзүм келип кеттим, 1 жолу машина менен келип кеттим, 1 жолу вертолет менен келип көрүп кеттим. Мына Кудайга шүгүр, урматтуу президентибиздин тапшырмасын аткаруунун негизинде бүгүн ушул Ноокат жолу Ош Разаков трассасындагы Ноокат тилкеси толук бойдон бүтүп ачылып атат. Ушул жолуңуздардын ачылышы менен мен сиздерди куттуктайм, урматтуу угандар. Себеби бул жол өтө мындай көп кыйналып калган жол болуп калды. Себеби мына 10 жылдардан бери бүтпөй жолдун узундугу 20 километрдин тегерегинде экен, 19 километр качыда метр деди, 20 километр тегерегинде экен. 3 көпүрө бар экен. Мына 3 көпүрөдөн 2 көпүрө бүтүптүр, Апшырсай менен Чилисай. Мына Кыркол сайдыкын азыр эле сүйлөштүм, 10 күнүн ичинде 10 ноябрга бүтүрөбүз деп ода беришти. Так, 10 ноябрда Кыркол сайдын көпүрөсү дагы бүтөт. Ушу менен Кудай кааласа 20 километр жердеги асфальт, анын ичинде Ноокат шаарынын ичинде 4 полосалуу асфальт, 3 көпүрө, азыр 16 километр жерге тротуарлар менен лотоктор коюлуп бүттү дейт, калгандарын да бүтүрүшөт, аягына чейин чыгарышат. Ушинтип Кудай буйрса мына бүгүн майрам кылып ушуну жерибизди ачып атабыз. Дагы бир жолу куттуктайм силерди, урматтуу угандар. Бул биздин бүгүнкү күндөгү урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич башында турган бийлик башындагылардын жасаган жумуштарынын бир кичинекей гана жери. Эмне үчүн бул жерге катуу көңүл бурулду? Себеби дегенде бул жердеги элдерибиз өтө көп кыйналып калды. Көп жылдардан бери кыйналып калды. Жанагы проект деп, ошо проект жасайт экен деп кайсы бир өлкөнүн жардамын күтүп бир нече жыл жаттык. Андан кийин дагы ушу акчабыз жок, бюджетибизден акча бөлө албай дагы бир нече жыл жаттык. Ушинтип көптөп кыйналып калдык. Ошондон жакшы көңүл бурулду бул жака. Ансыз деле Ош облусту, Жалал Абад облусту, Баткен облустарында, мамлекетибиздин бардык башка облустарында, Талас, Нарын, Ысык көл, Чүй облустарында көптөгөн жумуштарыбыз мына күз айларында азыр бүтүп атат. Быйыл жаз айларында баштаган жумуштарыбыз бүтүп атат. Элдин көйгөйлөрү бардык жерлерде чечиле баштады. Мурдагыдай айтып коюп, же болбосо уада берип коюп, анан кийин жок болуп кетмей жок. Уада бердиңби, аткарышың керек. Айттыңбы, ошонун сөзүнүн өтөсүнөн чыгышыбыз керек. Мына ушундай тапшырмаларды үстү иштеп атабыз. Президентибиз дагы айтат, колуңдан келсе уада бер, колуңдан келбесе бербегиле уаданы. Элдин алдында. Элдин башын айлантпагыла. Мурдагыдай калп сүйлөп, же болбосо элди утурумдук алдап коюп жүрбөгүлө. Чындап элдин турмушуна биз жашоосуна жакшылыктарды жана өзгөртүүлөр киргизишибиз керек деп тапшырмаларды берип отурат. Ошондуктан урматтуу туугандар, мына азыр эң негизги жумуштардын бири 30 жылдан ашык мамлекетибизде жөнөкөй адамдарга шарт түзүлбөдү да. Бийликтегилерге бийлиги бар, байлыгы бар, мүмкүнчүлүгү бар, тууган уругу ушу бийликте байлыкта отургандардын баарына шарт түзүлдү. Бирок жөнөкөй адамдарга шарт түзүлбөдү. Жөнөкөй, карапайым, мынандай колхозду иштеген, совхозду иштеген жөнөкөй адамдарга эч шарт түзүлбөй эле аларды алдап шайлоодон шайлоого, жаздан күзгө, күздөн кышка, кыштан дагы жазга болуп эле келетабыз да, келеттик да. Эми андай болбойт. Мына президентибиз дагы айтып атат, жөнөкөй адамдардын жашоо турмушуна биз шарт түзүшүбүз керек. Ошолордун жашоо турмушун өзгөртүшүбүз керек деп тапшырма берип атат. Ошонун негизинде былтыртан бери мына ипотекалык компанияны билесиңер, мамлекеттик ипотекалык компания деп ачтык. Ошол жерде жөнөкөй адамдарга үй салып берүү боюнча. Мына билесиздер, азыр эле ушул эле Ноокаттын тегерегинде бир чекте бир эле үйдө 4-5 баласы менен отургандары бар. Келиндери менен кошо отургандары бар. Же чек жок, же үй жок, же шарт жок. Так, ушундай маселелер топтолуп кетти. Ушул эгерде жылда ушул маселелерди акырдан чече бергенде азаймак. Чечилбеди да. Маселе чечилбеди. Эл көбөйө берди. Үйлөр салынган жок, элдерге берилген жок. Мына акыры келип элдер көпчүлүк элдерибиздин бардыгы сыртка чыккан мигранттарыбыз.
ошол үй аламын, квартира аламын деп сыртка иштегенге чыгып кетишти. Так, алар дагы сырттан иштеп келгенден кийин могул жердеги коммерциялык ар түрдүү кооперативтерге алданышып, аларга акчаларды өткөрүп берип коюшуп, же болбосо чоң кымбат баалуу үйлөрдү алышып, өтө кыйналышты. То есть элдерге шарт түзүлгөн жок. Мына ошону эске алып туруп президентибиз тапшырма берди. Мындан ары жөнөкөй адамдардын бардыгына мамлекет тарабынан үй салып беребиз деген тапшырманы берди. Ошол тапшырманы аткаруу негизинде, урматтуу туугандар, бүгүнкү күндө мамлекетибизде 40 миңден ашык үй бүлөгө азыр үй салынып атат. 40 миңден ашык үй бүлөгө үй салынып атат. Быйыл күздө мына Чүйдө, Бишкектин тегерегинде 5 миңге жакын үй бүлөгө азыр үй берилет. Эмдиги жылы жазда Жалал-Абадта 5 миңге жакын адамдарга үй берилет. Эмдиги жылы күздө Ошто берилет. То есть азыр тапшырманын негизинде Жалал-Абадта 10 миң квартира курушубуз керек. 10 миң үй бүлөгө. Ошто 10 миң үй бүлөгө үй курушубуз керек. Жана Баткенде 5 миң үй бүлөгө үй курушубуз керек. Ушул эле тапшырмалардын бардыгы Таласта болуп атат, Нарында болуп атат, Ысык көлдө болуп атат, Чүйдө, Бишкекте болуп атат. То есть мамлекет бардык күчүнү, тапкан акчасын, мүмкүнчүлүгүн жөнөкөй адамдарга жумшаганга мүмкүнчүлүк түзүлүп калды. Мына президент ушул тапшырманы койду. Өзү башында туруп, өзү карап туруп ушул маселени чечтирип атат. То есть мындан ары, урматтуу туугандар, урматтуу эл журт, биздин мамлекетибиз чыңалышынын, мамлекеттин күчтүү болушунун, мамлекеттин келечектүү болушунун бирден бир шарты бул жөнөкөй адамдарга шарт түзүп берүү. Жөнөкөй адамдардын жашоо тиричилигине көңүл буруу. Ошолордун жашоо тиричилигин оңдоо мамлекет тарабынан жардам берүү болуп эсептелинет. Жерлерде калып кеткен көптөгөн курулуштар, мектептер, жолдор, бул садиктерди айтпай эле коеюн. Укмуш көп мындай социалдык проблемаларды жерлеринде өтө көп чечиле баштады. Кайсыл районго, кайсыл айыл өкмөткө барбай иш жүрүп атат. Туура жүрбөгөн жерлер дагы бар. Муну да моюнга алыш керек. Жүрбөгөн жерлер дагы бар. Кээ бир жерде жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилери туура эмес иштегендери бар. Айыл өкмөттөр туура эмес иштегендери бар. Мурдагыдай эле ойлогон айыл өкмөттөр бар. Дагы деле жер аламын, дагы деле жер сатамын, дагы деле жерди басып алсам, жер сатсам, байысам, ушинтип отурсам деген. Андай болбойт эми. Андай болбойт. Кандай болуп келди эле? Бир адам 1 гектар, 2 гектар, 3 гектар, 5 гектар, 100 гектар, 200, 300 гектардан жерлерди алып басып жатышкан бир кара башына. Ошол эле мезгилде жөнөкөй адамдарга 3 сотук, 4 сотук жер жок болуп калган. Мына мен кече эле Чүйдө бир кылмыш ишин козгоп келдим. Бир адам өз бир керт башына 304 гектар жерди ээлеп алыптыр. 304 гектар жер бир кара башына. Так. Ошол эле адам ошол жерде бир совхоздун директору болгон экен, 30дан ашык ишканаларды өзүнүн керт башына жаздырып алыптыр. Бир адамга эми ашып кетсе 10 сотук жер, ушунчалык кыйын болсоң 1 гектар жер жетет го акыр, 300 гектар жерди эмне кылат? 30 ишкананы алып эмне кылат? Бир ишкананы ал, 2 ишкананы ал. Ушинтип ачкөз тойбостордун бардыгын тартипке салабыз туугандар. Бардык жерде ушулар болуп атат, Нокотто дагы ушул болот. Ким жерлерди туура эмес алып алса, көп жерлерди басып алса, мекеме ишканаларды туура эмес пайдаланса, же туура эмес приватизация кылып алса, бардыгын мамлекетке кайтарабыз, жана жөнөкөй адамдардын турмуш тиричилигине ошону жумшайбыз. Бул биздин президентибиздин койгон тапшырмасы. Андан сырткары, мына коррупция маселесинде бир эки ооз айтып кетейин, эми раз чогулуп калдык, бир эки ооз маалымат берип кетейин да силерге, уруксат берсеңиздер. Мына коррупция маселеси боюнча өзүңүздөр жакшы билесиздер. Кайсыл кызматка келбесин мамлекетте, кызматка келген адам байыган, кызматка келген адам жакшы жашаган, кызматта жүргөн адамдын бардыгын тууган уругу жакшы жашап келген. А кызматта жоктор жок болгон. Ошон үчүн баары кызматка барганга умтулган. Эптеп ушул акча берип, башка берип кызматка кириш керек болгон. А кызматка киргенден кийин алар ошо баягы эле коррупцияда улантышкан. Коррупция жөнөкөй адамдардын арасында жок, жалаң мамлекеттик кызматта иштегендердин, жалаң ошо бийликти, байлыкты кармап тургандар арасында коррупция бар.
Ошо менен күрөшүүнүн негизинде бүгүнкү күндө кайсыл бир деңгээлде биз коррупцияны азайтууга жетиштик. Бирок аягына чыга элекпиз. Аягына чыга албай атабыз. Өтө көп экен булар. Өтө көп экен. Бу күнү түнү иштеп атабыз, бирок аягына чыга албай атабыз. Но бирок чыгарабыз. Азыркы күндө мамлекет кызмат иштегендер дагы жанагы башка мамлекетке жанагы налог төлөбөстөн өзүнү гана ойлоп, байып гана кетип аткандардын бардыгы бир аз ойлонуп калышты. Жок, мамлекетке налог төлөш керек экен, мамлекеттен урдабаш керек экен, мамлекетке зыян келтирбеш керек экен деп ойлонуп калышты. Бирок аягына чейин чыга элекпиз. Буну аягына чыгарабыз. Андан сырткары мына уюшкан кылмыштуулук топ деп коет. ОПГ деп коет Кыргызстанда. Кыргызстан ОПГ боюнча эң алдыңкы месеге чыгып кеткен. Ошон үчүн биз өскөн эмеспиз. Уюшкан кылмыштуу топтор бардык жерде бардыгын ээлеп алышкан. Ушул эле ноокатта деле, туурабы? Спортсмен болуп кеткендер, спортсмен болуп 10-15 адамды чогултуп алышып, бир спорт залды ачып алышып, анан кийин ошол спорт залдын негизинде адамдарды коркутушуп, бизнесмендерди коркутушуп, уюшуп алышып, биз кыйынбыз деп көчө чаңытып чуркап жүргөндөр. Биз аларды бандиттер деп атайбыз. Кана ошолор азыр? Жок, болбойт дагы мындан ары. Кыргызстан боюнча бир дагы уюшкан кылмыштуу топ болбойт. Бир дагы бандитти калтырбайбыз. Ким ошого баш ийбей турган болсо, мыйзамдын чегинде, мыйзам менен аларды жоопко, катуу жоопко жазага тартабыз. Спортсмен болдуңбу? Жакшы, күчтүү бол. Спортсмен бол. Жанагы Барсовский коверге чыгып спортсмен бол. Боксерский рингке чыгып спортсмен бол. Стадионго бар, футбол ойноп, чуркап спортсмен бол. Бирок элди тоноп спортсмен болбогуну. Элди тоноп, жөнөкөй адамдарды коркутуп, бизнесмендерди коркутуп, бийликте отургандарды коркутуп спортсмен болбогуну. Андайга биз жол бербейбиз. Өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстанда мына мен дүйнөлүк маалыматтар боюнча бир аз маалымат берип кетейин. Мына Америкалык Америка өкмөтү дүйнө жүзүндө 11 эң мындай коркунучтуу ОПГнын башчысын атаган. 11 братский круг деп коет. Ошолордун бирөөсү биздин Кыргызстанда жашаган. Дүйнө жүзүндөгү эң коркунучтуу 11 кылмышкердин бирөөсү Кыргызстанда жашаган. Туура. Аны менен эмне болду? Ал жерлерде өзүнүн тамырын жайды. Ушул ноокатта дагы болгон. Тамырын жайды жерлерде. Так. Бардык бизнесмендерди учетко алды. Керек болсо акыркы маалдарда ушул мамлекеттик органдарга да кол сала баштаган. Мамлекеттик органдардын жетекчилерин коркута баштаган. Ким депутат болуш керек парламентке, ким болбош керек, ким кайсы бийликке барыш керек, кимди кайсыл жерге кызматка коюш керек, ошолор чече башташкан. ОПГнын башчылары. Мына биздин урматтуу президентибиздин койгон тапшырмасынын негизинде, биз көргөн чаралардын негизинде бүгүнкү күндө укук коргоо органдары, органы безопасности, органы правопорядка, прокуратура совместный действиянын негизинде, чогуу аракет кылганыбыз негизинде бүгүнкү күндө ошол вор закон дегендер жок, положенец, смотрящий и дагы башка дегендер жок, и болбойт дагы. Туугандар, эгерде кайсыл бир жерде ошолор болуп аткан болсо, сразу ошол жердеги милицияга же улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине билдиргиле. Унчукпай олтурбагыла, айткыла силер дагы. Мына жерде мына куйругу калды эле, дагы деле келип коркутуп атат, дагы деле мындай кылып атат деп туруп айтып койгула, аны биз өзүбүз жазасын беребиз. Азыр эми бекинип жүрүп калышы мүмкүн аз жерлерде. Ошондуктан урматтуу туугандар, Кыргызстан мамлекетибиз азыр оңолуу жолуна түштүк, Кудай кааласа. Президентибиздин койгон тапшырмаларын убагында сапаттуу аткаруунун негизинде оңолууга түштүк. Бирок ушул оңолууну көрө албагандар дагы бар. Муну деле айтып коеюн эми. Мына эл болгондон кийин эл арасынан чыгат экен эми. Ушуну көрө албагандар бар. Мына кече эле бирөөсү мына биз аны сагызган деп коебуз. Сен кимсиң деп чыгыптыр президентти. Сен кимсиң деп президентке ушундай сөз айтып чыгыптыр. Ай туугандар, өзүбүздүн президентибизди, мамлекеттин башчысын сыйлай албасак, биз кандай эл болдук? Өзүбүздүн мамлекетибиздин башчысын ушинтип күнү түнү элим жерим деп
иштеп аткан болсо, анан биз аны сен кимсиң деп тоготпой бетине ушинтип сүйлөп аткан болсок, биз кандай эл болдук? Ошондой тартипсиздердин бардыгын жоопко тартышыбыз керек. Президенттин ким экенин, президенттин элге кантип кызмат кылып атканын, президенттин эл үчүн жанын үрөп, чуркап иштеп атканын көрсөтүп коюшубуз керек аларга. Тилинин азабын тартат ошо киши дагы. Мен эл алдында мен ачык айтам. Эч качан бирөөнүн артынан бир жерге бекинип алып айткан адам эмесмин. Ачык айтып коеюн. Ошо Мадумаров тилинин азабын тартат дагычы. Мына тилинин азабын тартып жүрүп, депутаттыктан да кетти. Тилинин азабын тартып жүрүп, мына элден дагы чыкты. Эми дагы ушундай асылып атат. Ошондуктан мен айтар элем, ар бирибиз өзүбүздүн тилибизге ээ болушубуз керек. Айткан сөзүңө ээ болушуң керек. Айткан сөзүңө жооп беришиң керек. Мына ошондо гана биз өсүп өнүгөбүз. Мамлекетибиз Кудай кааласа, мындан ары тартип менен, ыйман менен, Алла Тааланын Кудай кааласа бизге берген нуру менен биз өнүгүп өсөбүз бардыгыбыз. Өсөбүз Кудай кааласа. Эң башкысы биз ынтымак болойлу туугандар. Мамлекеттеги 7,5 калктын баары ынтымак болуш керек. Улутка бөлүнбөстөн, жерлерге бөлүнбөстөн, кланга бөлүнбөстөн, партияга бөлүнбөстөн биз ынтымак болушубуз керек. Мамлекеттүүлүк дегенде, мамлекетчилдик дегенде, мамлекеттин кызыкчылыгы дегенде баарын артка таштап коюп, ушу мамлекет үчүн деп туруп аракет кыла беришибиз керек. Ошондо өнүгүп өсөбүз туугандар. Эми мен бир аз сөзүм көбөйүп кетти окшойт. Сиздерден кечирим сураймын. Дагы бир жолу сиздердин ушул бүгүнкү жол ачылышыңар менен куттуктайм. Мындан ары перспективасын айтып коеюн. Мына тигил Апчырсайдан токтодук да азыр, туурабы? Көпүрөнү кылып Апчырсайдан токтодук. Апчырсайдан ары жакка Баткендин чек-арасына чейин дагы 28 километр жер бар экен. Мен аны бүгүн тапшырманы бердим. Бүгүндөн баштап баштагыла депчи. Баштагыла деп. Кудай буйрса, эмдиги жылы мына министр транспортто турат. Абсатар Токтогулович. Эмдиги жылы 1,5 жылдыкта июндун аягына чейин, 1,5 жылдык июн аягына чейин ушул жол бүтсүн, макулбу? Все, давайте. Андан сырткары мына бул Оштон чыга бериште, Жапалактан чыга бериште, берки Нокат менен Кара суунун кошулган жеринде, билесиңер да. Ошол чейин дагы жол 12 километр жол экен, ал жер дагы өтө бузулуп кетиптир. Кыйналып мына силердин келгениңерге кыйын болуп атат. Ал жерди дагы ушу азыр башташат. Ал жерди дагы эмдиги жылы 1,5 жылдыкта бүтсүн. Уктуңузбу? Ошо тапшырманы алдыңыз, мына ошону аткарыңыздар. Мен июнь айында келемин, бул жерди ачабыз. Июнь айында келебиз, бул жерди ачабыз. Ушинтип элге шарт түзөбүз, Кудай кааласа. Так. Бул жерде эле болуп аткан жок, отура бериңиз. Бул жерде эле болуп аткан жок. Бардык мамлекетибизде ушундай шарттар түзүлүп атат. Бардык жерлерде шарттар түзүлүп атат. Күнү түнү тынбай иштемей, кайсыл мамлекеттик органдын жетекчилери ушул темпке, бүгүнкүдөй скоростка, бүгүнкүдөй мамлекетке иштемчүүлүккө чыдабайбы? Аны четке чыгарабыз дагы жаңысын алып коюп кете беребиз. Так? Президентибиздин артынан биз үлгүрүшүбүз керек. Үлгүрүп, чуркап, жетип, ошо ишти кылышыбыз керек. Мына президент өзү тилек кылып атты эле, мен өзүм ошо Нокатка барып өзүм ачып келейин деп атты эле. Бирок убактысы болбой калды. Физически убактысы болбой калып, ушу кече мага тапшырманы берип, өзүң барып кел деп жөнөттү. Ошондуктан президентибизге дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз сиздердин атыңыздардан. Сиздер дагы жерлерде колдоп тургула. Мына баягы алиги жерлерде чыгып аткан анча-мынча, эми азыр мурда азайды эми. Мурдагыдай каяктан болсун, туурабы? Азыр азайып калды. Мурда деген көчөнүн баары эле, айылдын баары эле жанагыдай деструктивный деп коет, бузук адамдар көбөйүп кетти эле. Азыр Кудайга шүгүр, эл азайды, андай адамдар азайды, элдин баары түшүнө баштады. Мамлекетке бийликтин иштеп атканын көрүп атат. Бирок ошондой болсо дагы анча-мынча адамдарды жерлерде өзүңүздөр тартипке чыгарып туруңуздар. А биз болсо мыйзамдын чегинде мыйзам бузгандардын бардыгын жазага тартабыз. Мыйзам бузуп кутулуп кеткен адам болбойт. Ошон үчүн мыйзамды бузбай жашагыла, мыйзамды бузбай иштегиле, мыйзамды бузбай жыргап жашаса болот, Кудай кааласа. Рахмат баарыңыздарга. Рахмат, Камчак Кылышевич. Сөз Кыргыз Республикасынын президентинин
Ош облысының ярым мыкты өкілі Жантай Елчебек Мырзадиевичке беріледі. Саламатсыздарбы, урматтуу салтанаттуу иш-чаранын катышуучулары, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, урматтуу Нокаттын куттуу эли. Бүгүн биз үчүн абдан бир кубанычтуу күн. Мынакей Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен, Камчыбек Кыдыршаевичтин тыкыр көзөмөлү менен бүгүн бир жакшы нерсеге күбө болуп отурабыз. Мына бир кезде эмне деген көйгөй эле. Бул эми көйгөйлөр бардык региондо бар, албетте тыгын деген. Бирок ушул көйгөй эң чоң көйгөй болчу. Бул көйгөй Камчыбек Кыдыршаевич биздин эле көйгөй эмес, бул жалпы ушу өрөөнүн көйгөйү болуп калган. Анткени ушул жол менен, ушул каттам менен ушу Баткендин эли да каттайт. Мынакей ушу жолдун жүрүшү менен баткендиктер да бизден ушу жол качан бүтүп атат деп абдан кызыгып турду. Мынакей ушу сиздин тыкыр көзөмөлүңүз менен бүгүн ушу иштин өтөсүнө чыгып, мынакей ушу эл астында жүзүү жарык болуп, мындай бир жакшы салмалык менен жолугушуп турганыбызга биз абдан кубанычтабыз. Андыктан мен Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктүн атынан, жеке өзүмдүн атыман ушу жолдун кеңейип, кайрадан оңолуп ачылышы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Албетте бизде дагы Ош облусунда дагы ийгиликтер көп. Камчыбек Кыдыршаевич жогоруда абдан жакшы айтып кетти. Мына ушу жол маселеси чындыгында жол көйгөйү бул абдан чоң маселе болуп калган. Бүгүнкү күндө тыгын да бар. Мына өзгөндөгү тыгынды дагы жакында чечкен атабыз. Мынакей бул жерде отурат биздин өзүбүздүн абабыз Нурлан Чолпонбаевдин мынакей өзүнүн жеке чоң салымы менен ушул жерде дагы мынакей ушул Өзгөн шаарын айланып өтө турган жолду дагы ноябрдын аягында берелик деп турабыз, Кудайым буйрса. Ал жерде да 13 километр жол. Муну да белгилеп койбосок болбойт. Ал эми бүгүн ачылып аткан жолдун да тегерегинде түйшүк көп болду. Камчыбек Кыдыршаевич айткан мөөнөттө бүтүрүш үчүн жергиликтүү бийлик биз бардык аракетти кылдык. Күнү түнү иштеп турдук. 5 завод иштеп турду. Жалаң ушул жол үчүн. Мынакей ушу жергиликтүү бийлик деп атканым, бүгүнкү күндө ушул баягы опораны чыгаруу, элдердин үйлөрүн чыгаруу, ошол жерде телекомдун, РЭСтин кызматкерлери ушу жергиликтүү бийлик айыл өкмөткө чейин абдан бир чоң күнү түнкү иштин натыйжасында бүгүн мынакей ушу Камчыбек Кыдыршаевичтин астында жүзүү жарык болуп турат. Мына бул да жакшы иш. Анан биз айтпай кетпесек болбойт. Ушу күнү түнү мына ушул 2-3 күндөн бери уктабай да ушул күндү ачалык, жетишип калалык деп ушу Минтранстын ушу жериндеги да кызматкерлери абдан чоң ишти кылды. Муну да айтпай койбосок болбойт. Анан урматтуу биздин жакшынакай салтанаттын катышуучулары, жолубуз кут болсун. Мындай самалыктар көп. Жылдын аягына чейин дагы көп бир жакшылыктардын мындай бир өтөсүндө болуп, сиздер менен жүз көрүшүп турабыз деп мен Кудайдан тилек кылам. Аман эсен көрүшкөнчө сак саламатта болгула. Ачылыш кут болсун. Рахмат, Елчебек Мырзаевич. Урматтуу иш-чаранын катышуучулары, туура көрсөңүздөр, азырдыр биздин бир эки аксакалыбыз бар. Нокат элинин атынан бир сөз берип койсок. Сөз Кыргыз Республикасынын айыл чарбасында эмгек сиңирген кызматкер Каров Эмилбек Дыйкановичке берилет. Келиңиз. Assalamu alaikum жыйындын катышуучулары, Камчыбек Кыдыршаевич Нокат жергесине кош келипсиздер. Мана президентибиз Садыр Нуркожоевичтин көзөмөлүндө турган жолду сиз баш болуп мөөнөтүдөн мурун аткардыңыздар. Бул жолубуз 60-62 жылдары курулушка берилген. Ушул жол өзүнүн мөөнөтүнү бүтүрдү, элге кызмат кылды. Эми сиздердин ушул бүтүргөн жолуңуздар бизге ал жол болсун, элге көп жыл кызмат кылган жолдордон болсун. Президентибизге, сизге, ушул мына жол куруучуларга, ушу элдин атынан, ардагерлердин атынан сиздерге ушу ыраазычылыкты билдирип коелу. Ошону менен бирге мына Нурлан иним отурат,
Бул кишинин эмгегине өтө чоң. Ушуну баалап, şu ардагерлердин атынан жогорку мамлекеттик кызмат наамдарын беришиңиздерди биз суранып кетебиз. Эми дагы бир өзүңүз айтып кеттиңиз. Şu Нокат элиндеги şu кичине көйгөйдү. Şu ар бир үйдө 4төн 5тен келиндер бар экен деп. Эми şu Нокат элине şu канализация эң керек. Шуну неме кылсаңыз жаңы сиз айткан проблемалар чечилип калат. Hem Нокат элине куш келипсиздер. Чоң сиздерге рахмат. Рахмат, Эмилбей Диханович. Азыркы сөз кезеги жаңы Нокат айыл өкмөтүнүн тургуну Хамит Пазылов аксакалга берилет. Келиңиз, Хамит. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'alaga cheksiz hamd sanolar va shukrlar keltiramizki, bugungi kunda bizga shunday ne'matni berganiga va bizga shunday boshliqlarni bergan Allah subhanahu wa ta'alaga cheksiz hamd sanolar bo'lsin. Mana bu bitkazilingan yo'llarda Parvardigori olam bizni ikki dunyomizda saodatiga ishlaydigan muborakli, saodatli yo'l bo'lishligini Allohim o'zingdan iltijo qilamiz. Mana bu yo'ldagi Chilisoy ko'prigini, bu yo'lda Obshir soydi ko'prigini, bu yo'llarda qilgan boshliqlarimiz adolatli va saxovatli qilgan ishlaringizda bir ko'rinib turgan bir timsoli. Alloh subhanahu va taolo bunday ishlaringizga o'zi yana fayz baraka bersin. Hozirgi sizni gapirgan gaplaringizdan eshitib nihoyatda qoniqdik. Alhamdulillah. Allohim sizni shu aytgan gaplaringizni hayotli dunyoda ichida go'zal, chiroyli qilib bajarishlikda Alloh sizni yuzingizni yoriq qilib, qo'shog'imizni yuzini yoriq qilib shu amallarni qilishlikni Alloh sizlarga nasib qilsin. Rahmat. Alloh subhanahu va taolo sizlardan rozi bo'lsin. Mana shu yerda turgan bugungi butun katta kichik erkak ayol qalbida xursandchiligi bo'lmagan odam yo'q. Alhamdulillah mana shu qilayotgan ishlaringizdan boshimiz ko'kka yetdi. Alloh subhanahu va taolo tani jonlaringizni sihat salomat qilsin. Ömürlerinizde ziyoda qilsin, ikki dunyolaringizni obod qilsin. Qirg'iziston davlatimizni dunyo miqyosidagi obro'li davlatlarda bo'lishligiga boshliq bo'ladigan boshliq bo'lishlikni Alloh subhanahu va taolo sizlarga nasib qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Rahmat, Hamit aba. Hurmatlı иш-чаранын катышчылары, бата берүү үчүн сөз Кыргызстан айыл өкмөтүнүн тургуну Ташалиев Базарбай аксакалга берилет. Базарбай, келиңиz, батаңызды бериңиз. Hurmatlı tuğanlar, hurmatlı alıştan yakından gelgen yoldaşlar, ana ol yerde Nokat öğreninde, başkaca aytkanda Nasirdin İhsanov'tun mekeninde çoğun okuyan bolğanın uqtuңuzдар. Eң жақсы qılıp jönököy til menen, jönököy söz menen kamçıbek taşıyıp jetkilen qılıp aytıp berdi. Bol Nokat orundagı elder üçün çoğun tarık bolup kaldı. Bizge çeyinki, bizden keyinki gele turganlardan kaşına bütken yol boldu. Mana oşu bir 15-20 kilometre aralık öte uğur bolup, köp yıldan beri adamlar kıyılda buna provkada жүрүп attılar. Mana bugünden başlap jarkılap jaynap yol жүргөнлөргө жақсы болуп kaldı. Bizdin ömürümüz usul yol menen ötөt. Bizden keyinkiler kıda usul yol menen ötөt. Oğa çeyinkiler de usul yolda жүргөн. Assalamu aleykum. Kırmant olsun deyip kıykırsan, Aleykümselam yolunuz bolsun deydi. Hay bu yolunuz bolsun degene, şu yol menen yürüyen adamlarga kalov. Şu öňütten hazır Kamçıbek Taşıyevich Mırayınevich eň jakşı kılıp aytıp berdi. Hurmatly tuğanlar, Kuda kalasa biz жаңы Kırgızstan'a geletabız. Жаңы Kırgızstan'dan adamlarım berdi. Uşol Sadır Japarov'tu, Kamçıbek Taşıyevch'tu, Akılbek mana bu guberniya
inimizde Acıbek inimiz koyunca beylik butağın tepkisindeki bardık işlep yatkanlar ak niyettep işlep yatkanın yaxşı kılıp aytıp berdi. Anan tışkarı en bir kıyın yerini aytıp koydu. Dünya yüzün düngüretip buğup durgan moynunan buğup durgan 11 acıdardı ayttı. 11 acıdardın biri Kırgızstan'dan eken. Onu bilesizler kimler ekenin kandıp yok kalganın kanday yok. Akır tamırdan mer kurazıp yok kılamın dep yok kılat dep mana kamçok taşıdın. Oğuzundan aldır berdi kotağız. Suyunu atağız. Bu adamlarda Kırgız yerine Allah verdi. Allah'dan kalbaydık. Mana biz emi karıdık. Mana 90'da toğurup kaldık. Ne kılavuz? Tam darda turavızdaki cemaatga barıp namazımızı okuyuz. Oşol yerde Kudaydan tilep, oşol beylik butağındaki bardık işlep yatkanların ömrü uzun bolsun. Üyisi menen, bala çakası menen, baybiçeleri menen tın bolsun. Uşulardan arkasından daha gele turgan yaşlar uşulardan yolun yoldasın. Kırgızda aytat. Başka köz kayda varsa ayağı oşaya kabaratdı. Oşundan kalbaydı. Buna uçul adamdan aytkan sözlerinde candı. En dönöke tilmenen jettilen kılıp aytıp koydum. Men al kişiye aytıp beri albayımın. Uçul adamlardan yolunda bulaydık. Kolunda bulaydık. Dildi tazalaydık. Dilden taza bulaydık. Bu memleketten ne çıkılıp verdin? Ne kıldın degen bir sorular radyodan köp yolu men aldır gözüm albay. Radyonu köp uğaman sorular koyular. O memleket için hem ne kılar? Erten tan darda turup bala çakağında karap, oy koyup, madalan karaptın, kötü yolunu tazala, yeşil elinde dur, kötü gönlünü tazala. El menen birge bolup namazga var okup dua kılış gerek. Elden, yerden önüp ötügüsü için dua kılışımız gerek baksakalları. Oşol için biz jaralganbız. Bul günde, bul yürüyüş duruşta, engsep yürüp otalarımız alamdan öttü, kantalagan ötken atalarımız usul gündü tilep geldi. Mana usul adamlarda Allah bergen eken, aldığımızdaki memleket var, hazır Japarov'dan başladı. Usulardan yolun yoldaydı, kolun koldaydı, usulardan kalbaydı. Onları uzun basın işine Kudayım ırvat versin, munda işlerden kövün, dağat kara versin. Başka tek dintikte aytkanda Kırgızstan, Жаңы Kırgızstan'a geletağız. Bu da kalırsa biz 25-30. yılın ortasında Borbor'da kalacağız. Çok memleketlerin arasında en yaşlı boy memleketlerin katarına koşulup kalışımızda Allah buyruk nasip kılsın. Bardık beylik kutağındalarga, bardık yerde yürügen turganlar ömrü uzun olsun. Arkamızda gele, aldığımızda gelkenlerge dua kılıp yürüyük. Arkamızda gelkenleri yaxşı totup alıp nasihatımızda aytaylık. Omen, yaxşılık zamanlar gelecek. Жаңы Kırgızstan kurulsun, omen. Allahu Ekber. Rahmat. Rahmat Bazarbay ata. Hurmatli Sizler Noqateli ayamay razı. Rahmat Kamçoy Kıdırşay. Kırgızstanımızda bardır жерде ошондой кылышыга Кудай кааласа. Rahmat çok.
Так, туғандар, эми учурашайлы, себеп дегенде жана башында убакыт болбой калды, себеп дегенде шашылыш келип калып, мен дагы ошо жолдун катышуусунда болдук. Эми жогоруда жакшы сөздөр айтылды, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мынакей буюрса бүгүнкү күнү ушул Ноокат жолу ачылып, ошо бийлик өкүлдөрү анан биздин ушул Камчыбек Кыдыршаевич өзү баш болуп бүгүнкү Ноокат жолуну салтанаттуу түрдө ачып берди. Буюрса жакшы эми. Мынакей. Hazır. Жегиз акырында мен да айта кетейин, дагы ар бириңиздер колдоп бериңиздер. Жалпы Ноокаттык туугандар, себеп дегенде канализация маселесини бүгүнкү күндө жакшы айтты. Себеп дегенде Ноокатта калктын саны 360 миңден өтө, андан дагы өтүп калган. Ошондуктан жалпы ушул канализация маселеси бизге керек. Бул жарды жыйынтыктайлы. Так, туугандар, мынакей акырында дагы мен сиздерге көрсөтө кетейин деп атам. Мына бул жакты мен жакшы көрсөтпөй калыпмын. Ошого мынакей Кызылка жолу буюрса линиялар мына сызылып. Телефон. Мынакей. Туугандар, мынакей буюрса ушинтип жол дагы ачылды эми. Муналар эми жүрүп баштаса керек. Эми ачылышы болду го. Мына дагы деле. Ноокаттык туугандар, жолуңуздар куттуу, жакшы жолдордон болсун, эми сапаты буюрса жакшы болсун деп ниет кылабыз. Чыдамдуу жолдордон болсун дейбиз, эми алдыда убакыт көрсөтөт, канча убакыт чыдайт, аны дагы Аллахым өмүр берсе, анда биз көрө жатарбыз. Эми сапатыны убакыт көрсөтөт, эми мыкты деңгээлде деп айта албайбыз негизичи. Сапатыны бир гана Кудай билет. Ошого эми бирок мындай жол тиймелери, жолдун кенендиги өтө жакшы, калыңдыгы. А бирок сапатына келгенде буюрса ал жагында убакыт көрсөтөт. Эми бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Урматтуу Москва шаарындагы мекенештер, чет элде мыйзамдарды сактап, документтериңизди тактап алыңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, трудовой договор, медкнижка, ННН, СНИЛС, ОМС, ЛМС, справка 86, айдоочулук күбөлүк, диплом, ишенимдүү жана таза, 100% кепилдик бар. Документтик иштерди кандай көйгөй жаралса, бизге кайрылыңыздар. Эң башкысы чек арага кирди чыкты кызматыбыз бар. Толук маалымат алуу үчүн +7 968 353 95 34 номерине байланышыңыз. Саян мырзага кайрылыңыздар.